Записыбыз кетти. Нургүл эжеке, микрофонду өчүрүп коесуз, саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Алгач мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Менин аты жөнүм Арапова Кундуз Акимовна. Мен ушул Ноокат районунда Алымкул Үсөнбаев атындагы Арал орто мектеби бар. Кичинекей эле мектеп. Мен ошол мектепте математика, информатика мугалими болуп эмгектенем. Ошондой эле азыркы учурда эл аралык деңгээлге чыктык биз. Аян окуу борбору деп. Ошол Аян окуу борборунун аткаруучу директору болуп эмгектенем. Мен сыймыктануу менен айта алат элем, ошол эл аралык деңгээлге чыктык деп. Себеби биздин курстардан жакынкы Өзбекстан, Казакстан, ошондой эле Татарстандын мугалимдери сабак алып жатышат онлайн форматта. Бүгүн сиздер менен биз азыркы бүгүнкү күндө эң керектүү болуп аткан онлайн тестирлөөнүн бир тибин көрсөтүп берейин, бир платформаны көрсөтүп берейин. Бул баарыңыздар эле иштеп жүргөн, көпчүлүгүңүздөр билген Google форма. Бирок бул жерден айрым сырларын толуктап, жыйынтыгын кантип көрөбүз, ошол боюнча маалыматтарды бөлүшүп кетейин. Эмне үчүн мен Google форманы тандап алдым? Себеби алдыда бизде 2025-жылы PISA эл аралык баалоо турат, сынагы турат биздин алдыбызда. PISA деген эмне? Кыскача токтоло кетейин. PISA деген эмне үчүн биз катышабыз? PISA бул 15 жаштагы балдардын билимин текшерүүчү программа. Мында биз Кыргызстан 3 багытта катышабыз. Табияттануу сабаттуулугу, математикалык сабаттуулук, ошондой эле окуп түшүнүү сабаттуулугу. 2015-жылдан баштап PISA баалоосу компьютердик системада алынып баштагандыктан, бул PISA-ны тапшыруу үчүн бизде компьютердик сабаттуулук биринчи орунда турат. Себеби ал жерде балдардын компьютердик сабаттуулугу атайын баалоого көрсөтүлбөгөнү менен кайсы сайтка кирди, канча убакыт кетирди, көрсөтүлгөн сайттарга кирдиби бала, компьютерде эң эле жок дегенде ошол берилген ссылкага кирип тапшырманы аткара алдыбы. Ошол боюнча ал жактан фиксация жүрүп турат. Онлайн болгондун натыйжасы ушул да. Ссылканы берет, анан сиздин кадамыңызды, эмне иш аткарып атканыңызды ошол жактан туруп эле көзөмөлдөп коюшат. 2025-жылы биз Кыргызстан негизи PISA 6 багыт болсо, биз Кыргызстан 3 багытты алганбыз. 3 багыттын негизги багыты болуп табияттануу сабаттуулугу эсептелет. Мында караңыздар, математикалык сабаттуулук, окуп түшүнүү сабаттуулугу, табияттануу сабаттуулугу, анан компьютердик сабаттуулук болсо, калган предметтиктер эмне кылат? Биз мектепте окуткан 16 предметтин баары ушул 3 сабакка тапшырма болуп келет. Мисал үчүн, музыкалык нота, музыкалык терминдер окуп түшүнүүгө суроо болуп келет. Демек, музыка мугалими даярдашы керек окуучуларды. Же болбосо физикадан кайсы бир маселе, кечеки ноябрдагы тапшырмаларда да көрдүңүздөр, жарык деген 8-класста, жарыктын чагылуусу деген. Окуп түшүнүүгө келиши мүмкүн. Же болбосо математикалык сабаттуулукка, же болбосо табияттануу сабаттуулугуна суроо болуп келиши мүмкүн. PISA-да биз балдарды монтип үйрөтүп койгонбуз да, тестирлөөдө. Бир жобу туура, ошону тегеректейсиң деп. PISA-да андай эмес. PISA-да жалпы берилген жооптордун, мисалы 4 жооп болсо, 4-өө тең туура болушу мүмкүн. 2-өө туура болушу мүмкүн, же болбосо такыр туура жооп жок болушу мүмкүн. Бала ошол жерде өзүнүн оюн негиздеп, далилдеп, турмушта кантип пайдаланат, ошону далилдеп бериши керек. PISA-нын негизги изилдөөсү 15 жаштагы балдар, эмне үчүн 15 жаш тандап алганын ойлонуп туруңуздар. 15 жаштагы балдар алган билимин турмушта пайдалана алабы? Мына ушуну баалоочу система. Себеби 15 жаштан кийин, 15 жашка жеткенде бала мектеп программасын бүтөт дагы, андан аркысы кайталоо. Көп мамлекеттерде 15 жаштан кийин
колледждерди, лицейлерди тандап кетет, орто мектепти таштап, айрым бир баягындай экстренный случай болсо 15 жаштан кийин турмуш куруп кетиши мүмкүн. Демек, 15 жашта бала турмушка даяр болушу керек. Алган билимин турмушта пайдалана алабы деп текшерет. Бирок 25-жылы тестирлөө ала турган платформа иштелип бүтө элек Кыргызстандыкы. Орустардын, Россиянын Банк знаний деген сайты бар, мен сиздер менен бөлүшөм. Ошол сыяктуу платформаны иштеп чыгатышат азыр. Пока иштелип бүтө элек. Эми биз 25-жылы компьютердик сабаттуулуктун негизинде тапшыргандыктан азыртан баштап түрдүү платформада окуучулардан онлайн форматында тестирлөөнү жүргүзүп турганыбыз жакшы. Ошолордун бирөөсү бул Google форма. Түрдүү платформадан ала бериңиздер. Биздин окуучулар суроону бир аз эле башкачараак кылып койсоң, мандыражы кармап калат да, таппай калышат. Ошон үчүн түрдүү платформа ссылка менен кантип иштейт, ошону көндүрө берсеңиздер, бала көнүп калат дагы. Кандай ссылка болсо тапшырманы аткарып кете берет. Андан кийин балдар ошол тестирлөөнү бүткөндөн кийин анкета алат балдардан. Ошондой эле мугалимдерден, бизден дагы анкета алышат. Анкетада 3 бурчтук, 4 бурчтук суроолор берилет. Кандай сумка көтөрөсүң, кошунаң менен мамилең кандай, кайненең эмне дейт ишке жөнөгөнүңдө, мектепке келгенде кандай сезим болот, мектептен саат канчада кетесиң, классыңдын полунун түсү кандай деген сыяктуу 3 бурчтук, 4 бурчтук суроолорду берет. Бул ошол жарым саат сиз менен баарлашып отуруп эле, сиз мугалимдикти туура тандагансызбы? Сабакка даярданып келесизби? Сабакты кандай бересиз? Ошол боюнча анализ чыгарып коет. Ошондой эле окуучулардан дагы ушундай тартипте тест алат. Ким менен жашайсың, кайсы бөлмөдө отурасың, сабак даярдаганда жатып жазасыңбы, столдо жазасыңбы, тапшырма аткарганга ким жардам берет, мисалы Тыныек агайың кандай суроо берет, Канаша эжекең кантип окутат деп отуруп эле мугалим окуучулардын мугалимдери карата баасын аныктап коюшат. Так что окуучулардын жүрөгүнөн орун алганга аракет кылыңыздар. Чын жүрөктөн берилген билим жүрөккө сиңет, кабыл алынат. Мисалы мага окшогон чала сабаттар эптеп сабак өтүп коюшу мүмкүн, бирок окуучунун жүрөгүнөн түнөк таба алсам, ошол менин чала сабат берген билимим окуучуга жугумдуу болот. Мен өтө билимдүүмүн, бирок окуучуну сүйбөй, мурдум тырышып берген билим аларга жукпайт. Раз мугалимдик кесипти тандап алдыкты, мугалимдерди, то есть окуучуларды чын жүрөктөн ал мурду куюлуп турабы, чачы саксайып турабы, жакасы кир турабы, ошол боюнча сүйө алышыбыз керек. Сүйө албасак, анда мектепти таштап, калькуляторду көтөрүп базарга чыгып кетишибиз керек. Тамаша. Биз эмес, Африкадагы мугалимдерди айтып атам. Мадаминов айтат го, бизде мындай мугалимдер жок деп. Африкадагы мугалимдер ошо окуучунун жүрөгүнөн түнөк таба албайт. Демек, ар бирибиз окуучуну сүйө алсак, окуучуну сүйдүрө алсак, демек берген билимибиз жугумдуу болот. Окуучу эч качан предметти жаман көрбөйт. Ошол предметтен берген мугалимди жактырбайт, же ошол предметтен берген мугалимди жактырат. Эгер сиз өзүңүздү сүйдүрө алсаңыз, предметти сүйдүрө аласыз. Так, кеттик, эми практикалык бөлүмгө киришебиз. Барыңыздарда Google почта бар. Google почта бар. Дагы бир Google почта боюнча айтып кетейин. Google почта айрымдарда башка бирөө ачып берип койгон. ABVGD деген ат менен. Ошол мугалимдин сабатсыздыгынын биринчи далили ошол болот. Андан кийин менде мугалимдердин 600 эле группасы бар WhatsApp'та. Айрымдары жалпы группага үндүк билдирүү жөнөтөт. Үндүк билдирүү жөнөткөн бул дагы медиа сабатсыздыктын бир белгиси. Канчалык узун текст болбосун, зерикпей жазып чыгыңыз.
Андан кийин ошол билдирүүнү SMS-ти жөнөтөрдөн мурда бир сыйра көз чаптырыңыз. Себеби жазып атканда башка жанында клавиатура басылып калып, сөзүңүз ката кетип калышы мүмкүн. Билесиздер, кайсы министрибиз ошол ката жазуудан эчтеке болбойт деп отуруп иштен кеткен. Биз дагы мугалимдер коомдун күзгүсү болушубуз керек дагы. Ошол ар бир жазган сөзүңүздөрдү карап коюңуздар, катасын, туурасын текшерип коюңуздар. Мен баягы эмеде жүрүп, Кыргызстан боюнча азыр мен ушул 7 область болсо, Нарынга бара элекмин. Калган областтарга барып келатам. Айрым бир мугалимдердин журнал толтурганын көрдүм да. Журналга ката жазган. Бир жерде айтпай эле коеюн, бир жерге барсам баягы кыргыз тилчи мугалим экен. Көнүгүштө деп календарный планына КТПсына 2 саат деп жазыптыр. Журналга да так ошондой киргизип коюптур да, көнүгүштө 2 саат. Көрдүңүздөрбү мугалимдин деңгээли кандай болуп атат? Демек, ошол журналга жазганы, почерки, журналды таза толтуруусу менен эле уже биздин күзгүбүз болуп атат. Биз өзүбүздү мүнөздөп коюп атабыз. Ошон үчүн журналда, журнал толтурууда, баа коюуда, ата-энелер менен кайтарым байланыш жасаганда жөнөткөн SMS-иңерди өтө кылдаттык менен текшерип анан жөнөтүңүздөр. Менин эң жаман көргөнүм ушул ката жазган мугалимди көрсөм эле жиним жармаш, желкем тырыша баштайт да, ошол мугалимди кайрадан окуткум келе берет. Ошон үчүн ката жазуудан качыңыздар. Мына Google аккаунт ачканда дагы интернет баш тамга дегенди билбейт. Аты жөнүңүздөрдү туура так жазып, андан кийинки кадамга анан басыңыздар далее дегенди. Себеби сизде бул аккаунт ачылгандан кийин редактировать эткенге болбойт. Же башка аккаунт ачыш керек, же өчүрүш керек. Ошон үчүн аккаунт ачатканда кылдаттык менен өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү туура жазып, анан аккаунт ачыңыздар. Себеби интернет баш тамга дегенди билбейт. Элестетиңиз, кундуз деген энчилүү ат кичине тамга менен жазылып турганын. Так, кеттик. Экраным көрүндү сиздерге? Жок, экраныңыз көрүнбөй жатат. Көрүндүбү? Жок. Көрүнбөдүбү? Так, Google форма менен иштөө үчүн биз Google аккаунт ачышыбыз керек. Аккаунт ачканыбызда, Google'дан аккаунт ачканыбызда 15 мегабайт облакадан память берет. Бул деген ошол сиздин кандай десем, виртуалдык памятыңыз. Бул облакада турат. Булуттарда сакталат. Эми Google форма түзүүнүн биринчи жолу. Аккаунт ачканыңыздан кийин Google сервистерине, кимдин микрофон жанып турат? Микрофонуңуздарды өчүрүп алсаңыздар эхо болуп кетет экен. Google сервистерине доступ ачылат. Google'дун сервистери, кимдин микрофон жанып турат? Сураныч өчүрүп койсоңуздар, Эрманас. Парманас экен, кечиресиздер. Google'дун сервистери бул Google Map, Google Почта, Play Market, Google Meet, биз колдонгон переводчик, YouTube жана башка онлайн сервистер. Ошол сервистердин эң төмөнкү жагында форма деп турат. Микрофонуңуздарды өчүрүп алыңыздар, сураныч. Ошол форма менен түзсөк болот. Экинчи бир жолу Google диск аркылуу түзсөк болот. Диск деген тандайбыз. Эгер контентиңиздер англисче болсо, Drive деп чыгат. Диск. Бул жерден создать и Google форма дегенди тандайбыз. Google форма. Бул жерде мына башка блоктор ачылат, биз редакциялап иштетип кете беребиз. Новая форма дегендин ордуна, мисалы үчүн биз окуп түшүнүү боюнча дастурлуу жүргүзөлү дейли. Дагы бир эскертүү, ушул жерде ы тамгаларын сөзсүз колдонгула. Окуп түшүнүү деп жазып койбоңуздар. Темасын жаздык, тематикасы сиз өзүңүздүн предметиңизге жараша жазасыз. Описание жазсаңыздар дагы болот. Жазбасаңыздар дагы болот. Кунзеже, экраныңыз көрүнбөй калды.
Азыр. Интернет бир аз слабыйраак болуп атат. Описаниясын жазабыз. Описание жазбасак дагы боло берет. Тематикасын сөзсүз жазабыз. Андан экинчи блок вопрос без заголовка. Биринчи окуучу жөнүндө маалыматтарды топтоп алышыбыз керек. Фамилия атыңды жаз деп жазып койдум. Андан кийин курсорду вариант 1 дегенге түшүрөбүз. Дагы бул жерден окуучу жазыш керек. Текст строка дегенди тандап коебуз. Ошондо окуучу аты жөнүн жазганга мүмкүнчүлүк берилет. Бул жерден обязательный вопрос дегенди жандырып коебуз. Себеби аты жөнүн жазбаса кийинки кадамга өтпөйт. Биз кааласаңыздар классын кошуп койсоңуздар болот. Телефон номерин сурап койсоңуздар болот. Ошол сыяктуу биринчи разделибиз бул окуучу жөнүндө маалымат топтоо. Эми суроолорго өтүш үчүн разделге бөлөбүз. Мына оң жактагы менюлардын эң төмөнкүсүн басабыз. Бул разделге бөлүү. Мына раздел 1, раздел 2 деп калды. Раздел 2 бул жерде тапшырмалар деп жазып койдум. Тапшырмалар. Эми биз настройкалап алышыбыз керек. Ал үчүн мына өйдөдө вопрос, ответ, настройки деген меню бар. Настройки. Биз тест алып атабыз. Тест дегенди жандырабыз. Андан кийин публикация оценок сразу после отправки форма. Отправканы басканда канча балл алганы көрүнөт. Андан кийин настройка респондентов. Незачтенные ответы, туура эмес жоопторду көрөт, правильный ответы, туура жоопторду көрөт. Жана ар бир жоопко канча упай алганын бул жерден көрөт. Эгер жок, жеке экран дагы көрүнбөй калды. Бир карап коюңуздар. Азыр. Айпери экранды басып алды окшойт, ошону чыгып калып атат да. Ооба, экранга тийишпей поделиться этпей туруңуздар, сураныч. Бул жерден туура жооп, туура эмес жооп дегенди кааласаңыздар өчүрүп койсоңуздар болот. Жоопторду көрбөсүн десеңиздер, кааласаңыздар жандырып койсоңуздар дагы болот. Андан төмөнкү жакта общие параметры опроса туура жооп берсе канча упай алат? Минимум 1 упай, максимум өзүңүздөр кое бересиздер. Туура жооп берсе менде 2 упай алат. Болду, ошол башкасын настройкалабайбыз. Настройкасын бүттүк. Бул жерден вопросы дегенге кайтабыз. Бул онлайн сервис болгондуктан сиздин ар бир жазып атканыңыз автоматтык түрдө мына дискке сакталып турат. Эми суроону кошобуз. Раздел 1 дегенди тандайбыз, то есть раздел 2 дегенди тандайбыз. Плюс белгисин менюдан сол жактагы, то есть оң жактагы плюсту тандайбыз. Вопросы деп чыкты. Бул жерден суроо түзөбүз. Мен суроонун типтерин көрсөтүп берем. Сиздер ошол боюнча суроо түзө бересиздер. Мисалы үчүн бул жерге биринчи суроо. Суроону жазасыздар сиздер. Андан кийин вариант 1 дегенге жоопторун жазасыздар. Кийинке түшүш үчүн Enter клавишасын бассаңыздар, түшө берет кийинкиге. Эми бул сурообуз бир жооп вариантында бир туура жооп бар. Оң жактагы бул жооптордун тибинен один из списка деген калат. Андан кийин төмөн жагында ответы деген бар. Бул жерди тандайбыз дагы, туура жоопту белгилейм. Андан кийин жоопко канча упай бериш керек? Мисалы үчүн бул суроом жөнөкөй суроо 1 упай берилет. И готово дегенди басабыз. Биз биринчи суроону бүттүк. Эми экинчи суроону кошуу үчүн кайрадан плюс. Мен суроонун типтерин көрсөтүп кетейин. Сиздер кааласаңыздар бир жооп туура, кааласаңыздар мына мен азыр айткандай ФКС, ФФФ деген аккаунт келип атат. Көрдүңүздөр, аты жөнү ким экен? Бул бирөө ачып берип койгон да. Аты жөнүн сурабай туруп эле. Так, экинчи суроо. Экинчи суроонун варианттары баягы жана мен айтып кеттим го, бир нече варианттары туура деп. Ошондой суроо болсун. Суроо жоопторун жаздык. Бул жерден один из списка эмес эми несколько из списка деген тандайбыз.
Андан кийин ответы дегенди басып, туура жоопторун белгилейбиз. И готово. Ушул жерден көңүл буруңуздар. Тестирлөө жүрүп атканда, эгерде жооптордун тушунда көзөнөкчө болсо, демек бир эле жооп туура деп түшүнөбүз. Эгерде жооптордун тушунда квадрат болсо, бир эмес, бир нече жооп туура экенин балдарга үйрөтүп коюңуздар. Эгер көзөнөк болсо, бир жоопту белгилейсиң, эгерде квадрат болсо, бирден ашык туура жообу бар деп бил деп. Экинчи сурообуз кетти, эми үчүнчү суроо. Плюс, так, үчүнчүбүз текст абзац экен. Мисалы үчүн, кайсы бир сүрөттү коюп, ошол сүрөттүн айланасында окуучу өзүнүн оюн айта алышы керек. Жана мен айткандай, өзүнүн пикирин билдире алышы керек. Вопрос дегенге сүрөт боюнча пикириңди билдир деп коеюн. Один из списка дегендин ордуна биз текст абзац деген тандайбыз. Текст строка деген тандап койсоңуздар, бир сапча жазгандан кийин мүмкүнчүлүк бербей калат. Эми суроо кошуу үчүн могу жердеги галереянын эмблемасын басабыз. Бул жерден проводниктеги сүрөттөрдү алсак болот, веб-камера дароо эле сүрөткө алсак болот, ссылкасын койсок болот, ошондой эле Google дисктен, Google картинкадан сүрөттөрдү алып койсок болот. Биз азыр компьютердеги бар сүрөттү кошойлу. Добавить. Бул жерден обзор бизди проводникке жөнөтөт. Жана проводникте бар сүрөттү тандайбыз. Тематикабызга жараша сүрөттү тандап жүктөп коебуз. Эгерде сүрөттүн көлөмү чоң болуп аткан болсо, сүрөттү тандап, Такыр көрүнбөй жатат. Мен сабак өтүп аттым эле, анан байланышайын да. Экраным көрүнүп атабы? Мен сабак өтүп аттым эле, анан байланышам, жазып койсоңуз. Экраным көрүнбөй калды азыр. Кандай? Экраныңыз көрүнүп атат, жакшы эле. Көрүнүп атабы? Сүрөт койдум. Сүрөт боюнча пикириңер жазгыла дедим. Текст абзац тандадым. Эгерде ушундай суроолор болсо, сөзсүз обязательный вопрос дегенди жандырып коюңуздар. Могу тестирлөөгө мындай жоопторун тандоо суроолоруна обязательно жандырбасаңыздар дагы ушундай пикирин жазууга сөзсүз түрдө белгилеп коюңуздар. Себеби балдар кандай ой жүгүртөт, ошону баалоо үчүн жандырып коюңуздар. Сүрөт коштук, сүрөт боюнча бала пикирин билдирет. Так, кийинки суроонун тиби плюс вопрос 1 деген жерге суроо жаздык. Мисалы үчүн кызыл алма дейин. Кызыл алма. Вариантты тандаганда раскрывающий список кетсин. Бул жерде бир нече варианттарды белгилеп коебуз. Ошол варианттардын ичинен тизмеден окуучу табыш керек. Бул мисалы зататоч, экинчиге сынаточ, кийинкиге ататоч. Айтыш. Кызыл алма эмне? Кызыл алма. Ответы деген тандайбыз. Кызыл алма эмне? Зататочпу, сынаточпу, ататочпу, этишпи? Сиздерден суроо, сиздерге суроо. Кызыл алма эмне? Зататочпу, сынаточпу, сөздөр боюнча. Алма зататоч, кызыл деген сынаточ. Жок, кызыл алманы Алма айтсам. зататоч. Кызыл алманы сурап атам. Кызыл алма кино жөнүндө болсо зататоч болуп калат да, кино. Зататоч. Бул зататоч. Кош сөз зататоч. Кинонун аты болсо. Жок, кинонун аты эмес, бул зат. Кызыл алма эле деп койсо. Ооба. Затты билдирет. Готово. Биз Бул алма. раскрывающий список. Кийинки суроонун тибин кошобуз. Плюс эми эжеке айткан кызыл алма дегенди ссылка кылып келебиз кинону.
Вопрос деген жерге кантсек. Анан муну пиза боюнча айтып аттым го. Пизада мондай кинодон, спектакльден кайсы бир сүрөттү коюп, мисалы үчүн же болбосо Кыргызстандын картасын коюп коюп, ошол жерден суроолор келет. Анан биз окутпаган, биз үйрөтпөгөн нерселерди дебеңиздер. Андан кийин маалыматты текст деп берет алар. Мисал береби, окуп түшүнүүгө береби, табияттанууга береби, бардыгын текст деп берет. Ошон үчүн химик, физик, биолог, географ, тарыхчы, математик, информатик, музыкант бардыгыбыз баягы теманы түшүндүрүп атканда балдар бул текст деп жаттата бериңиздер. Бул текст, бул аралаш текст, бул эмнеле кара сөз түрүндө берилгендер кыргыз тилчилер. Тексттин түрлөрү бар да. Текст деп балдарга жаттатып коюңуздар. Себеби балдар биз маалымат деп үйрөтүп койгонбуз дагы текст дегенде эле башы айланып калат. Ошон үчүн таблица турабы, диаграмма турабы, мисал турабы, реакция турабы балдар бул текст деп жаттатып коюңуздар, Англис тилиндегидейби? Ооба. Англис тилинде текст. Пизада текст дейт да, маалымат дебейт, тапшырма дебейт, текст дейт. Ошону жаттатып коюңуздар. Кинону көрүп, кыскача эссе жаз деп коеюн, Эми биз баягы Кызыл алма деген кинонун ссылкасын сөз түрүндө айландырышыбыз керек. Баягы маалыматтарды окуп атканыңыздарда көп мындай астында сызыгы бар сөз болуп калат го. Типа ошондой ссылка алып келишибиз керек. Демек, бул жерден вопростун астында полужирный шрифттерди, полужирный, курсивный, подчеркнутый шрифттин тибин өзгөртөт. Ал эми 4-сү ссылканы коюп берет. 4-сүнү басабыз. Отображаемый текст дегенди биз кинону дейбиз, Кинону деген сөзүбүз ссылка болуш керек. Эми ссылка дегенди тандайбыз. Андан кийин жаңы вкладка ачам. Интернетте иштеп атканда эң өйдөңкү сапчадагы менюлардын үстүндө, адрестик жолчонун үстүндө плюс белгини басып, жаңы вкладка ачып кете берсеңиздер боло берет. Чексиз вкладка ачканга мүмкүнчүлүк берилет. Вкладканы жаап алып кайра издебейсиздер. YouTube'га киребиз. Кызыл алма биздин кинобуз. Так, Кызыл алма дедик. Кинону тандадым. Но адрестик жолчодо шилтемеси турат. Ошол шилтемени белгилеп алып, мыштын оң кнопкасын басып, копировать этип копиялап алсак болот. Экинчи бир жолу поделиться деген бар, мына ошол видеонун астында. Поделиться кнопкасын басып, бул жерден копировать дегенди бассак дагы, мына ссылкасы временный файлга, памятка сакталды. Кайра Google формага келем, ссылка деген жерге коебуз. Ал үчүн мыштын оң жагын басып, ставитти бассаңыздар да болот. Же болбосо клавиатурадан Ctrl менен V-ни бирге басуу аркылуу дагы ссылканы коюп койсоңуз болот. Окей. Мына кинону деген сөз ссылкага айланды. Кинону көрүп, кыскача эссе жаз. Мына биз кинону деген сөздү басканда, мына YouTube'дагы мына Красное яблоко деген киного өтүп кетет. Бая башында айтып өттүм го, пизада ссылка берилет. Ссылкадан кайра бул жака келиш керек деп. Андан вариант 1 дегенди тандайбыз дагы, один из списка эмес, текст дегенди тандап коебуз. Сөзсүз буга дагы обязательный вопросту жандырып коюңуздар. Кийинки тип плюс бул жерге дал келтирүү деп коеюнчу. Суроолор, мисалы үчүн столбик менен мамыча менен сапча бар. Ошол мамыча менен сапчада бири-бирине
дал келтириш керек. Баягы начальник класста көрөк мындай стрелка менен апарып көрсөтүшөт го, типа ошол сыяктуу. Суроону жаздым. Андан кийин жоопторун тандоо үчүн бул жерден сетка множественный выбор дегенди тандап коебуз. Андан кийин строк бул сапча, суроону жазасыз. Мисалы үчүн алма. Андан кийин кызыл. Келди. Бүгүн деп койдум. Эми алма эмне? Сөз түркүмдөрү боюнча кайсы сөз түркүмүнө кирет? Зататоч. Сынаточ бар бизде, кызыл деген, этишибиз бар. Такточ дейбизби мына бүгүн дегендерди? Такточ, анан зататоч. Зататоч. Столбик бул мамыча. Горизонтально кеткен. Строк деген вертикально кеткен. Горизонтально кеткен строк деген адаштырдым. Ответы деген тандайбыз. Алма бул зататоч. Зататочтун тушунун белгилейбиз. Кызыл бул сынаточ. Келди этиш. Так, этишибиз кайсы жакта? Бүгүн такточ. Туура жоопторун көрсөтүп, ар бир туура жоопко 1ден упай берилет. И бул жерден готова дегенди тандап коебуз. Мынакей. Дагы бирөөсү калды. Плюсту басабыз. Тапшырмалар түшүнүктүү эле болдубу деп жазбайм. Вариант 1ден 1 из списка эмес, бул жерден шкала деген тандап койсок болот. 1ден 5ке чейинки, же болбосо 1ден 7ге чейин, 10го чейинки аралыкты өзүңүздөр тандап коесуздар. Биз тестирлөө тапшырмасын түзүп бүттүк, настройкалап бүттүк. Эми жөнөтүшүбүз керек. Ушул жерден башкы заголовкасында өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн мына жерде настроить тему деген бар. Тандайбыз. Бул мына жерде заголовкасына гана коюп берет. Верхний каланча тул кааласак сүрөт кошуп койсок болот, кааласак төмөн жактан түсүн өзгөртүп койсок болот. Так, учеба. Бул жерден бир сүрөттү тандап ставка коюп койсок, мына жерден киргенде башында заголовкасына ушундай сүрөт чыгат. Эми жөнөтүү үчүн бул жерден отправить дегенди басабыз. Отправить. Электронный адрес эмес, биз ссылка менен жөнөтсөк удобныйраак. Ссылка дегенди басабыз. Мына ссылкасын берди, копировать этип алсак, ссылка буфер обменге түштү. Так. Мен азыр агайга жөнөтөйүн. Ссылканы мисалы үчүн WhatsApp'тан жөнөтөбүз. Койдум, жөнөттүм. Агай мугалимдерге жөнөтсөңүз, азыр ушул жерден жооптор кантип келет, ошону көрсөтүп коеюн. Суроо кеткенден кийин канча ответ келгени мына жерден көрүнүп турат. Эми биз суроону түзүп бүттүк. Каяктан кайра кантип ачабыз? Кайра ачуу үчүн Google'a киребиз. Google'a кирип, өзүбүздүн аккаунттун бул жерде 9 чекит бар, Google сервистери. Тандайм. Бул жерден диск дегенди тандайбыз. Google диск. Андан кийин бул жерде мына новая форма. Ушул жерде мен бир жерин калтырып кетиптирмин сиздерге. Мына форма менен иштеп атканда атын түзүп алышыбыз керек. Мына жерде новая форма деп сол жакта турат го. Ушул жерде бассаңыздар, алай деп коеюн, жазып таппагам, себеп түшүнүү деген бар. Атын коюп коесуздар, болду. Мына дискке киргенде сиздин жазган документтериңиз, Google формаларыңыз ушундай болуп баары турат. Тандайсыз. Көрө бересиз. Бул жерде ответы деген жерге канча жооп келсе, ушул жерден 1, 2, 3, 4 деп жооп келген сайын чыгат. Азыр мен башка жооп келгендерди көрсөтөйүнчү. Так. Мынакей бул жерде ответ келген 26 жооп келиптир. Эми кантип анализдейбиз?
Ответі дегенди басам. Бұл жерден сводка чыгат, мынакей карасаңыздар. Биринчиси бул аты жөнү, кийинкиси биринчи суроого 7 туура жооп келиптир. Экинчиси, үчүнчү, мына биринчи суроонун жарым катышкандардын жарымы 50% туура жооп берген. 6%, 26% биринчи жоопту, 17% үчүнчү жоопту, 4% төртүнчү жоопту тандаган. Ошентип ар бир суроо боюнча мына жашылдар туура жооп. Ар бир суроо боюнча анализдейсиздер. Андан кийин мына суроолор боюнча анализ. Вопрос дегенди бассаңыз, 7 суроонун мисалы үчүн мына Акбермет туура эмес жооп берген, 2 упай жана башка деп көрсөтөт. Эми ар бир пользователь боюнча бул жактан отдельный пользователь деген тандасаңыз, кайсы окуучуңуз жооп бергени көрүнүп турат. Мына Асанов Асан биринчи суроого туура эмес жооп берген, экинчи суроого туура эмес жооп берген, үчүнчү суроого эссе жазган. Мына жана жерде биз сүрөттү коюп, анан видеону койдукпу, ал жерге упай койгон жокпуз, байкасаңыздар. Эми ушул жерде мына жерге жазган эссеси боюнча бул жерден упай кошуп коесуздар. Мисалы канчалык деңгээлде жазды. Баланын ой жүгүртүүсүнө көңүл бурасыз ушул жерден. Дал келтирүү туура эмес. Баягы упай коюлгандарга тийбейсиз. Мына кыш боюнча эчтеке жазган эмес, 0 упай. Кийинкиси, бул жерден следующий деген бассаңыз, кийинки окуучуңуз чыгат. Бул окуучуга дагы мисалы үчүн ошентип упай коюп чыгасыз. Мисалы кыш боюнча да упай коюп койройн. Ошентип ар бир окуучуну текшерип чыгасыз. Андан кийин жалпы результатты алыш үчүн мына жерде жашыл таблица турат, Excel. Тандайсыз и создать дегенди басып коебуз. Мынакей ар бир окуучу боюнча маалымат толук таблица түрүндө келди. Мисалы Асанов Асан 12 упайдын 4-өсүн алган. Абдыкалыкова Толкунай 12 упайдын 6-сын алган. Бул кече мугалимдерге өткөн эме сабактын жыйынтыгы. Найбурул 12 упайдын 6-сын алган. Ошентип балдардын жоопторун анализдеп таблицага түшүрүп алсаңыздар болот. Биз таблицаны баскандан кийин мына Google дискибизде таблица пайда болот. Мындай Excel форматта. Тандайбыз дагы мыштын оң кнопкасын басып, бул жерде контексттик менюдан скачать дегенди тандап койсок, биздин компьютерге ошол сиздин отчетуңуз Excel форматта келип түшөт. Кыскача Google форма боюнча мына ушул. Эми сурооңуздар болсо бериңиздер. Жерде компьютерден ноутбуктан кириш керек экен да мына немеге. Ноутбуктан мен азыр телефондан да көрсөтүп коеюн, кантип кирерин. Азыр телефондан кошулайын. Так, бул жактан чыгып турайын. Азыр мына мен телефондан көрсөтүп берем. Ачылды экраным. Азыр телефондан түзүш үчүн Google'га киресиздер, же Chrome'га киресиздер. Андан кийин издөөчү жолчоого Google деп кайра жазасыздар. Перейти или поиск. Бул жерден биринчиде турган лентада Google дегенге киресиз. Жана компьютер сыяктуу эле мына аккаунт и плюс 9 чек чыкты.
9 чекитти тандайсыз. Жана бул жерден Google сервистеринин эң төмөнгү жагына өтсөңүз, бул жерден форму деген чыгат. Ушул форманы тандап түзө бересиз. Мына азыр компьютерде көрсөтүлгөн форма ачылат. Ушул просто менюлары төмөнгү жакта болуп калат. А мондой горизонтальный иштетсеңиздер, нак ошол компьютерде иштеген сыяктуу эле кете берет. Түшүнүктүү, Рахмат эжеке, азыркы түзүлгөн почта менен кирип, ошол Google форманы түзүп алат экенбиз да. Ооба, ар ким өзүнүн поштасы менен кирип түзөт. Анан баягы сурооңу жөнөтүп койчу дегенде бирөө ссылкасын жөнөтүп коет го. Ал жерде бирөөнүн, мисалы үчүн менин түзгөн ссылкам көрдүңүздөр, мага келет жообу. Сиздер окуучуңуздар кандай жооп берип атат, кантип жооп берип атат, сиздер ал жерден тапшырманы, окуучунун жообун ала албай каласыздар. Ошон үчүн өзүңүздөр тест жаратыңыздар. Өзүңүздөр окуучунун деңгээлин билесиздер, окуучуңуздардын. Мүмкүн менин түзгөн тестим сиздин окуучуңуз үчүн жеңил болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар ким өзүнүн окуучусунун деңгээлине жараша өзүңүздөр тест жаратыңыздар. Макул, рахмат. Рахмат Кунуз эже. Сабактарыңыз аябай түшүнүктүү болду. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Так. Чоң рахмат.